Урматтуу депутаттар, урматтуу Ашырбек Мойдонович, мен бүгүн коопсуз шаар жөнүндө маселени көтөргүм келет. Бүгүнкү күнү эң кооптуу нерсе бул өкмөттүн бирдиктүү позициясы жок болгону болуп атат. Анткени бир туруп соттун чечимдерин күтөбүз дейт, бир туруп таза коом проектисине киргизебиз дейт. Бул өзү ушу өкмөттүн бүгүнкү күнү так даана позициясы жоктугу ушул нерсе кооптуу деп ойлойм. Эсиңиздерге сала кетсем, бул проект 12-жылы проект жар салынган, 13-жылы май айында бүтмөк, 13-жылы май айында бүтмөк. Ошону менен мына 4 жыл бул проект уже иштеп атмак болмок. Бирок бүгүнкү күнү мына 4 жылда не болуп атат? 4 жылда 5000ге чукул адам каза болду. 50 миңден ашык адам жабыркап атат. Мындан дагы маселе, маанилүү маселе бүгүн барбы? Бирок тилекке каршы биз так жооп өкмөттөн уга албай атабыз да. Ошон үчүн Ашырбек Мойдонович, мен сизден суранат элем, так позициясын билдирсеңиз, өкмөттүн бүгүн кандай чаралар бул жаатта көрүлөт. Экинчи маселе, ноябрда 2016-жылы биз жакшы мыйзам кабыл алып бердик. Парламент бул жашы жете элек кыздардын никесине турууга бөгөт кое турган мыйзам болчу. Мыйзам кабыл алынгандан кийин коомчулук, эксперттер абдан жакшы план иштеп чыгышты. Планды өкмөткө өткөрүштү. Тилекке каршы бул мыйзам боюнча бүгүнкү күнгө чейин ошо план бекитиле элек. Ашырбек Мойдонович, ушул маселе боюнча дагы мен өкмөттүн позициясын биле албай келем. Бүгүнкүгө чейин эмне үчүн план кечиктирилип атат? Эмне үчүн бүгүнкүгө чейин канча жарым жылдан ашык убакыт өтүп атат, бирок бүгүнкү күнгө чейин дагы эле ошол план жок. Хотя даярдап колдоруна тапшырып берип атат эксперттер. Үчүнчү маселе, бир нече жолу мен дагы бир маселени көтөрүп келатам, бул тарифтер жөнүндө. Тоолуу райондордо, шарты оор райондордо билесиздер, льготный тарифтер иштейт. Бул льготный тарифтердин көлөмү бар, колдонула турган, бул 1000 киловатт. Туура мурун 700 болчу, бирок эч кандай эсеби жок эле 700дү 1000ге көтөрүп койгонда, негизи 1000 деген жетишсиз. Мен өткөндө өкмөттүн өкүлүнө суроо берсем, ал айтат, жетет экен, 1000ди деле жакпайт экен алар дейт. Бул туура эмес. Анткени 6 ай нарында, мисалы үчүн билесиңер, 6-7 ай бир комнатада тыгылып отурат элдер. Эми 21-кылымда жашап атабыз да, качанга чейин ошондой бир комнатада тыгылып кыш айларын өткөзүшөт. Нарында эң рахмат, кийинки сөз Артук